Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоору мына комитетте бир топ талкуу болгонун биз көрдүк. Балбак зарлыкы жайда атпадыбы, жанагы мисалы бир айыл өкмөттө уруксат берүүчү жана ветеринардын штаты жетишсиз болсо, эгерде бир мындай жамандык жакшылык болуп калса, союшту бир койду же бир малды союш үчүн кошун айылга алып барып, анан ошол жактан ветеринардан уруксат алып кайра келебизби деген сыяктуу маселелер болду да, туурабы? Ушундай болду. Анан урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мени карап мындай эметпей эле коюңуздар. Мен тескерисинче силерди колдоп сүйлөйүн деп атам. Бизде Кыргызстанда азыр боор оорусу боюнча, жана башка оорулар боюнча Кыргызстан Борбор Азияда алдыңкы сапка чыктык. Мен дайым айтып келем, мына ушул жерде отурган 90 депутатка кайрылгандардын көпчүлүгү боорум алмаштырам, бөйрөгүм алмаштырам, жана башка боюнча бүт акча бергиле Индиядан, Туркиядан операция болуп келем деп акча сураганын бардыгы. Себеби эмнеде? Суу. Экинчиден биз мал сойгондо оорулуу малды эмне жеп атабыз, эмне ичип атабыз Кыргызстанда? Бүт аябай чоң суроо ушулчу. Ушул маселеге киришипсиздер. Алмаз Акынжанович, өкмөт менен сүйлөшүп туруп, ушу ветеринарияга тескерисинче биз жанагы айылдарга чейин штаттарды ачып берип, анан азыр болор айлык алышат. Ошолорду айлыктарын көтөрүп, тескерисинче ушу ветеринария кызматына биз абдан чоң колдоо көрсөтүшүбүз керек азыр.